зараны кармай албай эки түрү болот. Стрессовое недержание деп коет, же болбосо биздин атайын айымдарыбыз төрөттөн кийин разрыв болуп кетет дагы, ошонун натыйжасында бул зара кармай албоо. Негизинен секиргенде, күлгөндө, чүчкүргөндө, аттаганда бизде ушундай нерсе болуп калат, мачаны кармай албастан туалетке жетпей калам, же болбосо жанагындай бат эле цистит оорусу менен ооруй беремин дегендер көп кайрылып калат. Бул биздин айымдарыбыз катар көп төрөгөндөн, разрыв алгандан, же болбосо көп кыжалат болгон айымдарыбыз, мындай айтканда психосоматика деп коет, көп ойлонгондон кандайдыр бир зыян келип калат дагы, ошонун айынан бизде ушул көйгөй жаралып калат. Негизинен бул көйгөйдүн чечими бар. Биринчиден, эгерде разрыв болуп кете турган болсоңуздар, кальпарафия деп коет, же болбосо вагинопластика деп коет, атайын жыныс кындарын тарытуу, же болбосо стрессовое недержанияга атайын керектүү ленталар менен тартып туруп, операция жолу менен, без операция жолу менен буну жакшы кылса болот. Ассаламу алейкум.